Дилнавоз Камалидинова Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина институтунун студенти. Ал келечекте мыкты дарыгер болуу үчүн тынымсыз изденип аракет кылат. Каарманыбыз өз кесибине жаңылык киргизүүнү каалайт. Ал үчүн азыртан аракетти колго алган. Мен ошо микробиология кружогу боюнча кошумча сактарга катышып келип атам, өзүмдүн кызыгуум боюнча. Биякта биз азыркы учурда жанагындай бактерия устойчивый препараттарды инструкциясын көрүп, кайсы бири жакшы таасир этет, ошолор жөнүндө илимий изилдөө иштери алып барып атабыз. Буюрса, жакшы жыйынтыктар менен уже жаңылык киритейин деп эжекелерибиз менен аракет кылып атабыз. Медицина институтунда студенттер үчүн бардык шарттар каралган. Билим алуу менен катар илимий иштерди да жасап, ийгилик жараткан студенттер арбын. Алардын катарын Дилнавоз да толуктайт. Анын аракетин, сабакка болгон кызыгуусун баалап, окутуучулары да жакындан жардам берүүгө ашыгат. Дайыма биздин ушул университеттин медициналык институтунун лабораторияларына келип, өзүнүн кээ бир ушул илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, мугалимдер менен, биздин окутуучулар менен дайыма мындай талкуулап, өзүнө керектүү маселени дайыма ушундай кыймылда ушул алдыга бир өзүнө талап коюп, келечекте бир алдыңкы бир илимий ачылыштарды жасасам деген ойдогу кыз болуп эсептелет. Ийгилик жаратууну каалаган адам убакыт таба алат. Биздин каарманыбыз окуу, илимий иштен сырткары кол өнөрчүлүк менен да алектенип келет. Ал керексиз кездемелерден кооз гүлдөрдү жасап, сатыкка чыгарат. Учурда кардарлары да арбын. Мен окуудан сырткары бош убакытларымда ошол гүлдөрдү жасашка кызыгам. Жаштыгымдан ошондой жасалган нерселерди жактырып турганым үчүн үйрөнгөм атайын. Азыркы учурда мисалы бул жасаган гүлдөрүм аркасынан анча акчага иштеп атам, өзүм бизнесимди жолго койгом. Эң трудный гүл ошол эсептелинет. Бул капрондан жасалат. Буну жасаш үчүн биринчи очередте мен капрондорду боеп чыгам. Колдон алган керек эмес капрондорду боеп чыгып, анан аларды кургатып, дальше жасап, зымдар менен киргизип жасап чыгам. Бул гүлдү жасаганым мага 1,5 күн кеткен. Бош убакытты текке кетирбей, аракет жасаган жаштар башкаларга да үлгү. Мындай студенттерди Жалал-Абад мамлекеттик университети ар дайым колдоого алат. Ал үчүн окуу жайдын алдында бизнести колдоо жана өнүктүрүү борбору түзүлгөн. Аталган борбор алдыда Дилнавоз менен биргеликте долбоорлорду жазып, анын ишин кеңейтүү аракетин көрүүдө. Студенттик стартап конкурстар жарыяланат, биздин министрлик тарабынан жарыяланган. Мына ошол конкурстарга азыр кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Долбоордун жазуунун өзүнүн талаптары бар. Ошол багытта биз теориялык билимдерди алып жатабыз. Колдонулган буюмдарга экинчи өмүр берүү, аларды кайра иштетүү, аларды кайра ошол элибиздин жакшылык күндөрүнө, жакшылыктарга мындай колдонуу максатында биз азыр ушул жогоруда студентибиздин жакшы бир идеяларынын үстүндө иштеп жатабыз. Белгилей кетсек, бүгүнкү каарманыбыз кол өнөрчүлүк, илимдеги изденүү менен гана чектелбейт. Ал жеңил атлетика боюнча республикага чейин барып, алдыңкы орундарды ээлеп келген спортчу да.